Мирлан Омурбеков сынакка кадимки ысырыкты алып келген. Анын арчасы жалындап өрттөнбөй жөн гана түтөйт. Омурбеков арчаны колду майдалап, укаланып кетпегендей кылып катырып койгон. Табылгасы ысырык жаңы маданияты деп аталат. Тибет болобу же бөлөк элдерде бир кошулмаларды кошот. Мен да башында кошуп жүрчүм. Анан аягында ушул өзүмдүн технологиямды чыгардым. Бул жака эч кандай кошулмасы жок. 100% арчадан жасалат. Автор табылгасын арчаны үнөмдөп экологиянын талкалануусуна жол бербейт деди. Ысырыкка ылайыктап улуттук колоритте түтөткүч жасап койгон. Базарларда канчалаган арчалар кыйылып сатылып атат. Мисалы бир эле ош базарга бусик деп бир жумада канча арча кирет. Бизде канча базар бар, канча арча кыйылып атат, көзөмөлсүз. Ушул сыяктуу өзгөчөлөнгөн бизнес идеялар мекемелер аралык комиссиянын сынына коюлду. Өлкө аймактарынан жүндөн жер семирткич, тоют, сугат сууну үнөмдөөчү технология сыяктуу 28 долбоор тааныштырылды. Стартап долбоорлордун көпчүлүгү айыл чарба багытында. Биз сиздер аркылуу анан сиздердин сиздерге окшогон ар бир айылыбызда, ар бир регионубузда, ар бир районубузда болгон жанагындай инноваторлорго кандайдыр бир шарт түзүп бергенге биз даярбыз. Мекемелер аралык комиссия ар бир долбоордун экономикалык жана социалдык багытын талдап, жеңүүчүлөрдү анықтады. Адистердин элегинен өткөн ишкерлерге 500 000 сомдун тастыктамалары берилди. 500 000 сомго грантка тапшырык бергем. Ошол боюнча азыр конкурстан жеңүүчү болдум. Аябай кубанычтамын. Ал акча каражаты сырьё алганга жумшалат. Биз келечекте бул 40 райондон 40 демилге негизги Кыргызстандагы ойлоп табуучуларды ошол дүйнөлүк рынокко көздөй багыт алышын каалайт элек. Бул бир, экинчиси IT инновациясы бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй жакшы деңгээлде өнүгүп жатат. Келечекте Кыргызстан мындайча айтканда инновациялык хабка айланышыбыз керек да. Каражат бөлүнгөн ишкерлер эми өндүрүшүн кеңейтип, экономикага салымы кеңейерине ишеним жүктөлгөнү кабарланды. Талдоонун жыйынтыгында кийинки жылы стартап долбоорлорду колдоого көбүрөөк каражат бөлүү сунушу айтылды. Сайфудин Мурзаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.